Анан Муса Ысрайылдын бардык аксакалдары менен станга кайтты. Теңир шамал жиберип, деңиз тараптан бөдөнөлөрдү айдап, алардын стандарынын жанына таштады. Бөдөнөлөр стандын бир тарабынан бир күндүк жолго чейин, экинчи тарабынан да бир күндүк жолго чейин 2 чыканак бийиктикте каптап калды. Эл ошол күнү кечке, ошол түнү жана эртеси күнү кечке бөдөнө жыйнады. Аз жыйнады дегени 10 хөмүрдөн жыйнады. Алар бөдөнөлөрдү кошуундун тегерегине жыйып алышты. Эл этти чайнап жута электе теңирдин каары кайнап өтө катуу оору жиберип элди кыйратты. Ал жерди Киброт Атаап деп аташты. Анткени ал жерде кесирлүү элди көмүштү. Эл Киброт Атааптан чыгып, Хатсейротко келип, ошол жерде токтоп калды. 12 бөлүм. Муса Эфиопиялыктардан аял алды. Эфиопиялыктардан аял алган үчүн Мириам менен Арун аны жемеледи. Алар мындай деп айтышты: Теңир Мусага эле сүйлөдү беле? Ал бизге деле сүйлөбөдү беле? Ошондо бул сөздү Теңир укту. Муса жер үстүндөгү бардык адамдардын ичинен эң момун адам болгон. Теңир күтүлбөгөн жерден Мусага да, Арунга да, Мириамга да мындай деди: Үчөөңөр тең жыйын чатырына келгиле. Үчөө тең жыйын чатырына келди. Теңир булут мамынын ичинде келип, жыйын чатырынын алдында туруп калды да Арун менен Мириамды чакырды. Алар келишти. Ошондо Теңир мындай деди: Менин сөзүмө кулак салгыла. Эгерде силердин араңарда Теңирдин пайгамбары бар болсо, анда мен ага көрүнүштөрдө ачылып, аны менен түштөрүндө сүйлөшөм. Бирок өзүмдүн кулум Мусага андай кылбайм. Анткени ал менин бүт элимдин ичинен ишенимдүү киши. Мен аны менен табышмактатпай, оозума ооз ачык сүйлөшөм. Ал Теңирдин бейнесинде көрүп турат. Силер менин кулум Мусаны жемелегенден кантип корккон жоксуңар? Теңир аларга каарданып кетип калды. Булут мамысы жыйын чатырынан алыстап кетти. Ошондо Мириамды кардай ак пес оорусу каптап калды. Арун Мириамды караса, ал пес оорлуу болуп калыптыр. Ошондо Арун Мусага мындай деди: Муса мырзам, биздин күнөөбүздү кечир. Биз акылсыздыктан күнөө кылдык. Аны энесинин ичинен чыга электеле, денесинин жарымы чирип өлүү төрөлгөн баладай кылба. Ошондо Муса Теңирге: О Кудай, аны айыктыра көр деп жалынып жиберди. Теңир Мусага мындай деди: Эгерде атасы анын бетине түкүрсө, анда ал 7 күн уялып жүрмөк. Ошондуктан ал стандын сыртында 7 күн камалып, анан кайтып келсин. Мириам стандын сыртында 7 күн камалды. Мириам кайрылып келгиче эл жолго чыкпай ордунда турду.